Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бул Бишкек кардио жеке менчик клиникасынын дарыгерлерине арналган подкаст. Бүгүн бизде биринчи конок Бишкек кардио жеке менчик клиникасынын башкы дарыгери Шейшенов Жалил Орозбекович, кардиохирург, медицина илиминин кандидаты. Саламатсызбы? Саламатчылык, Эрмек. Кош келипсиз подкастка. Рахмат. Агай, мен ойлойм бүгүн абдан кызыктуу подкасттардын бирөөсү болот деп. Ошол баштай берели, анда сиз өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен өзүм жөнүндө айтсам, ушул биздин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын 1999 жылы аяктадым. Андан кийин жүрөк кан тамыр хирургиясы боюнча клиникалык координатураны бүтүрдүм ушул Бишкек шаарында. Жумушка биздин жүрөк хирургиясына кирип, аспирантураны окуп, ошол жерде дарыгер, кардиохирург болуп иштеп, илимий даражамды коргоп, 5 жыл иштеп, андан кийин ушул коңшу Казак Республикасына биздин бир чакыруулар менен иштеп, 16 жыл барып иштеп келдим. Азыркы күндө ушул өзүң айтып кеткендей, Бишкек шаарындагы илимий клиникалык жүрөк Бишкек кардио деген клиникада башкы дарыгер болуп иштеп атам. Жеке менчик клиника деп атабыз. Ошол клиникада иштеп 1,5 жылдан бери өзүбүздүн мекендештерге, кичинекей өзүбүздүн ошол ооруган балдарларга жардамыбызды берип, өзүбүздүн алган билимибизди көрсөтүп, жыйнаган тажрыйбабызды колдон келишинче ошолорго жардамыбызды берип, кичине да болсо ушул салымыбызды кошуп, биргеликте ошо өзүбүз ачкан жигиттер менен өзүбүздүн эле боордош, өзүбүздүн эле тууган баягы жердеш жигиттер менен ачып иштеп атабыз. Сонун агай, Казакстан боюнча мен дагы бир суроом бар, кийинчерээк берем. Бирок ушул медицина тармагына кантип келип калдыңыз? Кененирээк айтып кетсеңиз. Ар нерсеге бир нерсе себеп дейт. Негизи менин үйүмдө ата-энем медициналык кызматкер эмес. Апам мугалим болду, атам ошо агроном болуп иштеди айыл жеринде. Бирок биздин эжебиз, жездебиз дарыгерлер эле да. Ашалар менен башынан катышып, үйүнө келип көрөт элек. Анан баягы өзүмө бир жакканы тиш оору болуп, тиш докторго барганда, жана кварцтын ушул кварцты алган кабинеттин жыты жагат эле да мага эмнегедир. Анан ак халат кийет, таза жумуш. Анан ошону ойлоп койчу элем. Анан негизги багытты берген, себеп болгон өзүмдүн атам болду. Давай сен врач бол, операция жаза, хирург бол. Мен ушул окуйт элем, убагында менде мүмкүнчүлүк болбоду, сен болчу дегендей кылып, ушул эметти, өз жөндөмү бар киши эле. Ошол киши багыт берип эметип, анан ошол эжем жездем колуна түшүп, ары карай окуп, врач болуп, ушуна дарыгер болуп жүрөбүз. Сонун агай, азыр ошол Бишкек кардио жеке менчик клиникасында башкы дарыгер болуп иштеп жатасыз. Көбүнчө сизге кандай бейтаптар келет? Кимдер менен иштешесиз? Азыркы күндө биздин клиникада жүрөктүн кандай оорусу бар, ошонун баары эле жасалат. Ошонун баары бизден жардам ала алат. Порок деп атабыз, инфаркт дейбиз, аритмия дейбиз, жүрөктүн ритми бузулган. Ошол жүрөк жанагы чарчап жакшы сокпой калганда мындай дары менен дарылап, өзүнө келтирип, ушундай бир жаңы технология менен дарыла турган, эм ала турган оорунун баарын дарылайбыз да. Мен өзүм көбүнчө ошол багытым балдардын детский кардиохирургия, балдардын кардиохирургиясы болгондон кийин ошо балдар менен иш кылам. Ошолордун операциясын жасайм. Ошолордун туулгандан баштап, диагнозу коюлгандан баштап, ошолор менен ошолорду ары карай карап, операция убагында келсе операциясын жасап, детский балдардын кардиологтору менен биргеликте учетко алып, кандай азыркы күндө дүйнө жүзүндө бир жасалып аткан нерселердин баарын ошону өзүбүздүн клиникада ошону киргизип, ошондой деңгээлге жеткирип, ошону иштетип атабыз. Меники эми жана өзүң суроо бергендей, көбүнчө ошол балдардын кардиохирургиясы, аны баары эле айтат, жагандай жүрөктүн тубаса кемтиги дейт кыргызча, орусча вроженный порок сердца. Ошонун баардык түрлөрүн жасаганга, ошону тажрыйбабызды алып, 16 жылдан бери билимибизди тереңдетип, анан өзүбүздүн элибизге кайтып келип, ошону сунуштап жатабыз да. Сонда ошол кайрылган балдар көбүнчө кайсыл жаштан канча жашка чейин жана кандай биринчи белгилери бар пайда болгон болсо, биздин мисалы үчүн көрөрмандарыбыз дагы ата-энелер байкап калса, сиздерге кайрылыш керек.
ооба өтө жакшы суроо. Эми жашына деле карабайбыз. Мисалы кээ бир ошол жүрөктүн тубаса кемтигинин кээ бир түрлөрүн туулгандан кийин жасаш керек да. Бул жана критикалык түрү деп коебуз. Андай түрлөрү да бар. Алар да жазалат. Анан бирөөлөр кечирээк билет. Жеңилирээк түрлөрү уже жаштары 40-50-ге келип калганда белгисиз бир эмелерден өтүп жатканда медициналык кароодон билип калат. Аларды деле жазабыз. Жок, жазаганга даярдаш керек болсо даярдап, кичине өзүнө келтирип жүрөктү дарылап, дарылар менен анан операциясын кылып, айыктырып чыгарып эшлесе ошону баарын эле кыла беребиз. Белгилери ата-энелерге бул өтө керектүү нерсе. Кандай белгилер болот? Жүрөктүн тубаса кемтиги болгондо балдар бул биринчиден аябай терчил болот. Суукту бат кабыл алат. Жана эң көп кездешкен түрлөрү да бул жүрөк карынча аралык тешиги, жүрөк дүлөөчү аралык тешиги, ДМЖП, ДМП дегенде. Ошол балдар салмак кошпой, кайра-кайра жөтөлүп ооруп, баягы инфекциялык больницага түшүп калат. Мындай балдардын ооруканасынын соматикасына түшүп калып, антибиотик алып ушинтип анан кичине кыйналат да. Ошол белгилер болсо, булар обязательно жүрөктү УЗИден скрининг деп коебуз, эхокардиографиясынан өткөзүп, ошол порог бар жогун билиши керек. Анан дагы бир түрү бул тубаса кемтиги ооруларынын көк түрү дейбиз, синий форма дейбиз. Аларда кадимкидей эле бала оозунун тегереги көгөрөт. Өскөндө эле ошол туулуп төрөлүп өсүп баштаганда эле ошону ата-эне ошону билип баштайт да. Көгөрүп кичине эмизгенде кичине жүрөк ошондо нагрузка менен иштейт да. Балдардын эле эмеси ошол энесин эме атканда анан ыйлаган маалда катуу көгөрүп, анан ошондой бир белгилер болсо, албетте врач балдардын кардиологуна же өзүнүн педиатрына кайрылып, жүрөктү эхокардиография методу менен изилдеп коюш керек да. Ошондой белгилер. Жакшы айттыңыз агай. Анан могу көгөрүп калганда, ыйлап көгөрүп калат деп жатпайсызбы? Ошондо эле дароо эле эхо өтүш керекпи же баарын эле көрсөтмөсү жокпу? Көрсөтмө негизи роддомдон баягы неонатолог дарыгери белгилерин билет өздөрү. Ошол маалда роддомдон эле кылган туура. Себеби кээ бир пороктордо баарын эле тыңшаганда шум боло бербейт. Особенно жаңа төрөлгөн балдардын 2 жумага чейин өпкө жагындагы давлениясы жогору болот дагы, эки жактагы давление бирдей болгондон кийин шум угулбайт. Кээ бир пороктор билинбей кетет. Анан алыскы бир райондордо, айылдарда туруп калгандар ал 2 жумадан кийин билинип жетпей да калып атпайбы? Ошон үчүн неонатолог дарыгердин көрсөтмөсү менен анан колдон келсе алыскы райондордо, мына Бишкек шаарында эмес, ал баарын эле жазат койгон дурус. Профилактика максатында. Билип кеткен жакшы да. Бул протокол деп атат. Экинчиси, ар бир оорунун жүрөктөн башка дагы ушундай оорулардын скрининг деп коет. Өзүнүн бир декретированный возраст дейт, ошолорго маалда карап туруш керек. Ошол сыяктуу эле бир айга толгондо бир жолу. Анан негизи 6 айга чейин обязательно караш керек. УЗИ дегенди көрсөтмө 6 айга чейин баардык балдарда бар. Бул айтып койгонуңуз жакшы болду да, себеби кээде жаш балдардын дарыгер, педиатр же башка агайлар өтүш керек десе, мындай белгилерди булар эптеп эле баягы изилдөөгө жиберип атат деп айтып аткандар учурлар да бар да. Ошон үчүн бул как протокол катары сиз айтып жатасыз да эми? Ооба. Ар бир оорунун ошол клиникалык протоколу бар. Азыр дүйнө жүзү боюнчачы. Ошол протоколдун ичинде ол жазылган. Ошон үчүн роддомдордо ар бир роддомдо аппарат болуш керек. Ал жердин өзүнүн врачы болуш керек караган. Мисалы күн айына жетпей туулган балдар бар, ара туулган балдар бар да. Алардыкы сөзсүз түрдө ошол бир 2-3 пороктор ошолорду эметиш үчүн УЗИ менен көрүп, анан жазаш керекпи, жазабаш керекпи айта турган бул негизи эхо. Баарын эле сразу тешик болду, анан жазайт деп айтпайбыз да. Өзүнүн баланын жагдайын карап, аны эходагы эмеси менен көрсөтмөлөр менен салыштырып, анан ошону суроого айтылат. Момча убактын жазашыбыз керек, жок же уже жазаганга кам көрүш керек деп. Ошон үчүн көрсөтмө азыркы күндө эхокардиография боюнча көрсөтмө бул клиникалык протокол. Сонун агай, ушул азыркы учурда көп интернет булактарында, Instagram, YouTube, телевидениеде көрүп калабыз. Порокто операция кылганга акча керек депчи, көп жоголуп калды. Чындыгында азыр статистика боюнча ооруган балдардын саны көбөйүп жатабы же диагностика жакшы болгондуктан ушундай учурлар болуп жатабы? Мен айтар элем, негизи экөө тең бул жерде эмеси бар да, экөөнүн тең себеби бар. Диагностика
албетте жакшырды. Бул салыштырмалуу 10 жыл мурун менен азыркын салыштырыш бул өтө чоң айырма. Азыр диагностика жакшы болду. Аппараттар көбөйдү, мүмкүнчүлүк бар. Экинчиден жанагы көбөйүп атат дегени ага да себептер бар. Экологиялык таасир. Ошол айынан жанагындай бала боюна бүткөн убактагы ошол келечектеги маман энеси, биздин ошол апасы. Ошолор толук эмеден өтө албай калып атат да, баягындайчы. Текшерүүдөн өтө албайт, кичине дайындалуулуктардан өтпөйт. Анан ошонун себебинен ошол да себеп болуп кичине алдагы бир санды кошуп атат. А так негизинен бир статистика боюнча 100 000 аман эсен туулган балага 8 менен 12-нин ортосунда жүрөктүн порогу менен туулат да. Нормада. Ошондой бар. Анан 8 менен 12-нин ортосунда деп айтылат баардык эле жерде дүйнөбүз боюнча. Анан ар мамлекеттики өзүнүн шартына байланыштуу. Бирөөнүкү 12 болуп жакшы, өнүккөн мамлекеттерде жана 8 менен эсептелет. Ошондой да. Агай, сиздин байкооңуз боюнча азыркы жаш ата-энелердин жалпы даярдануусу да ошол төрөткө учурга кандай болуп жатат? Андан кийин ошол ооруган порог менен төрөлгөн балдардын ата-энеси жетишерлүү түрдө даярдалбай калып жатабы? Анан ушул тамак аштын дагы таасири барбы? Жана кола, фастфуддар бүт таасирлери барбы? Негизгиси даярдалуу, кам көрүү, планирование деген негизинен азыр кичинеден уже пайда болуп, уже мындай менин оюмча ошого жакшырып баратат да. Анан ага кичине да убакыт керек деп ойлойм. Бул салыштырмалуу, мисалы мурунку жылдарга салыштырганда. Бирөөлөрдөн отуруп баягы келип сүйлөшкөндө сурасаң, ошондой арасынан кездешет. Бирок баарына эмес, текш эмес. Баягы кичине өзүбүз эмебиз бар да, Кудайдын бергени деген сыяктуу, Кудай буйрса деп. Туура, биз эми баарыбыз Кудайдын алдындагы пендебиз. Анан экинчиси мынау жалпы тамактануу бул өтө маанилүү бир ролду ойнойт экен да. Себеби жанагы айтып аткан тест атымдар, фастфуд же болбосо жанагындай газированный көбүндө булардын арасында ошол химиялык эмеси боюнча, составы боюнча булар тератогенный фактор деп айтылат медициналык терминде. Алардын эмеси таасири бар. Ошон үчүн бул апасы гана жактан эмес, атасы жактан дагы эметиш керек да. Жоопкерчиликти алыш керек. Анан бизде кичине бир мындай түшүнүк бар өзүнчө. Ушул эметсе уже көбүнчө апасы жакка жылдыра салабыз да. Даже чоң бир текшерүүлөр болгон экен, изилдөөлөрчү. Ошол эненин боюна бүткөндөн кийин даже жакшынакай обстановка, мындай музыка жакшы ойнотуп турса, ошол баягы түйүлдүктүн пайда болуп, түйүлдүк пайда болгондон 3 айга чейин ар бир органы пайда болот да. Бурду, көзү, жүрөк, ички. Ошол мал эмбрегенез деп коет. Ошол органдар пайда болуп аткан кезде аябай оң таасирлүү элементтер көп болуш керек экен да энеге. Окуялар, эмоциялар. Мисалы, жакшы сөз айтышың керек экен, жакшы музыка уктуруш керек, жана урушпаш керек. Биздики баягы бир нерсе болуп, токсикоз болуп, бирөө баягы андай нерсе сурайт. Ал уже бер жагыл экен да. Андан башка жанагындай нерсени көп айтыш керек экен да. Жакшы сөздөрдү айтыш баягындай эметсе, ошол кезде организмде аябай жакшы эмоция менен бул бир адам пайда болуш деген бул оңой нерсе эмес да. Ошон үчүн бул эволюция Куранда да жазылган дейт ушундай нерсечи. Тынчтык адамдын баягы тукумундагы жакшы эмени алып келет деп. Баланын төрөлүшүнчү. Сиз айтып кеттиңиз, диагностиканы бул клинический жана инструментальный кылабыз деп айттыңыз. Агаянын көбүнчө мен ошол эле карапайым элден угуп калам да. Биздин дарыгерлер операция жасаш боюнча мындай күмөн санайбыз. Чет мамлекетке турцияга эле акча коротуп жүрүшөт. Акча топтоп же Израилге же Белоруссияга. Ошол канчалык деңгээлде акталат? Мисалы үчүн бизде деле баягы билеттерге акча коротпой, бизде деле жасаса болобу ошол операцияларды? Эрмек болом. Жалпысынан медицинанын деңгээли менен ошол негизги ошол өлкөнүн экономикалык жагын таразаласа болот да. Эми бул өзүбүздүн тармакта айтсак,
балдар кардиохирургиясынын өнүгүшү ошол мамлекеттин жакшы өнүккөнү деп эсептелет да. Себеби чоң сумма каражат которулса, ал ошол жерде анан ошол өсүп өнүгөт дагы, балдардын кардиохирургиясы, жана балдардын онкологиясы катуу өнүгүп, анан жалпысынан жыйынтык жакшы болот. Анан биздин азыркы убакыттагы кыргыз элибиздеги, өзүбүздүн жерибизде өнүгүү азыр экономикалык жакка көп басым болуп атат. Себеби көп жылдан бери аябай эметип отуруп, токтоп туруп, мен тиякта жүрүп билем да. Азыр ошол боштукту толтура албай, булар азыр көбүнчө ошо экономикалык жакка басым кылып атышат да. Мисалы, жолдорду салып, мектептин көйгөйүн чечип атат. Квартира жанагы кишилерге ипотека деп. Ошондой болуп атат. Негизгиси, медицинага медицинадагы боштук бул толо албай атат да. Эми ошого көңүл бөлүш керек деп ойлойм. Ошонун айынан балдардын баардык балдар, ошол операцияга муктаж болгон балдардын баары кыргыз элибизде операцияга жасалганга мүмкүнчүлүктөрү жок. Биринчиден, азыркы иштеп аткан биздин мурунку жүрөк хирургия жана трансплантология борборунда баарын эле колдон келишинче жасап атат алар, бирок жетишпей атат. Анан ошолорго биз жардамчы катарында биз кичине ачылдык да. Жеке клиникалардын арасынан биздин клиника гана балдарга кичине толук түрдө кызмат көрсөтө алат. Себеби биз иштеген, мен детский кардиохирургия менен жүрдүм Казакстанда. Биздин жаныбызда детский кардиолог бала Турциядан окуп келип, ушул жагындагы өзүнчө бир адис. Анан ошентип анан кийин бул сүйлөшүлүп башталган нерсе да. Турцияга ошондон адамдар кандай вынужден болду да. Ошентип анан түрк коллегаларыбыз келип, өздөрүнүн кеңештерин берип, андан ал фонддор аркылуу акча жыйналып, ошол жака барып жасалып атат. Турция гана эмес, бул Россия мамлекетине, азыр Өзбекстан иштеп атат жакшы. Биздин тиги түштүк тараптагы дагы биздин жердештерибиз Өзбекстанга барып атат. Эгерде бизге кичине мүмкүнчүлүк болсо, мамлекет тарабынан өзүбүз аракет кылып атабыз. Баягы кандай десем, ошол эле ата-энелерге кичине тең акчасын төлөп бергенге же эметсе, мисалы, ошол Турцияга барып жасалып келген операциялардын 5 эсе арзан болуп бизде жасалат. Мисалы, мен айтып бере алам, ДМЖП деп коет, жана дефект межлучной перегородка. Бизде ошол операция где-то бир $3200 тегерегин жасалса, Турцияга барып жасатат экен $15-17 миң. Анын жолу бар, тияк бияк бар, ошондой да. Эми ал бул убактылуу нерсе деп ойлойм. Себеби ар бир инсан өзүнүн мамлекетинде жасалса, өзүнүн жеринде болсо, биринчиден ал үйүн жанында да. Дома стены помогает дейт. Экинчиден, дарыгерде жалында болот. Ар убакытта бир нерсе болсо, ошо дарыгерине кайрылып, ошо дарыгери менен бир нерсе мындай кеңеш алат да. Бул өтө жакшы нерсе деп. Ошон үчүн бул убактылуу нерсе. Мен көрүп атам, азыр жакшы бир эмелер кетип атат, мындай оң таасирлүү жылыштар болуп атат. Ушул дагы ушул биздин тармакка жакындап калса, биз уже көмөк көрсөтүп, алдыга жылдырып, биздин ошол кошуна мамлекеттердей болуп эле биз дагы өзүбүздү жасай беребиз, аны эки жакка эметпей эле. Сонуга мен дагы ишенем, бул биздин келечегибизге. Жумушуңузга бир аз кайтып келсек, сиз ошол башкы дарыгер болуп бул жерде иштеп жатасыз. Жана сиздин жумуш графигиңиз кандай, кантип жетишесиз? Анан сиздин командаңызда дагы чоң адамдар бар, дарыгерлер бар. Алар менен иштешүү кандай? Негизи эле биздин жумушта бул бир өзүнчө бир кандай десем, убакытты мындай бөлүп, убакытты мындай эмете турган жумуш эмес. Себеби оору күнү түнү сага кайрылышы мүмкүн. Оорунун кайрылганы ал кыйналганда кайрылат да көбүнчө убактачы. Анан команда биздин жумуштагы Бишкек кардиодогу ошонун баарына мына жалпылап айтканда бир команда түзүлүп кызмат көрсөтүп атабыз. Мен гана эмес, мен менен иштеген биздин командадагы биздин адистердин баары ошого уже дайын да. Себеби бышкан 24 саат бою бир жумада 7 ошондо дежурный врачтар болот. Анан ошол дежурный врач кабыл алып, өзүнүн кеңешин бергенден кийин хирургдун жардамы керекпи, же аритмолог врачтын жардамы керекпи, же башка реаниматолог. Ошол убакта биз жалпылап айтканда мына бир какой-то бир кыска убакыттын ичинде пайда болуп, өзүбүз ошол жерде жанында болуп, ошого кызмат көрсөтүп кете алабыз да. Оперативность деген нерсечи. Анан бул эң негизгиси сапаттардын бири.
Анан бул баардык эле жерде да ушундай деп ойлойм мен. Биздин жумуш ошонус менен айырмаланыш керек. Сонун агай, сиздин ошол командаңыздын сиздин бейтаптар менен иштешкенде эң башкы баалуулуктарыңыз кандай? Биринчи баалуулук бул биздин эмес деги эле башка дагы кесипте болушу бул чынчылдык да. Себеби биздин жумуш адамдын өмүрүн сактап, өмүрүн узартуу. Анан эмне болсо дагы сен чынын айтышың керек. Ошон үчүн биринчи кезекте мен ойлойм чынчылдык болуш керек. Анан кыргызчасы боорукердик, сострадание, вот это сопереживание дейт орусча. Анан дагы бир эме бул эмгеккордулук, жанагындай кажыбас эмгекте эме. Эмгектин артынан негизи көп нерсе келет. Бул баардык эле кесипке таандык деп ойлойм. Анан өзгөчө ошо дарыгерлерге эмеси бир ошондой керектүү эмеси ошол. Анан ал чыдамкай болот, сабырдуу болот. Анан калганы баары эле 5ке окуп келип, анан иштеп жыйынтык көрсөтө албайт. Себеби жанагындай сапаттарды бар адам ошол билип келген теорияны мыкты билип келген дарыгердин ошондой эле сапат жанагындай сапаттары болсо, ошо менен эле бирдей деңгээлде турат деп ойлойм да. Анан бир коллективде бир нече адам болот да. Анан ошол коллективдин бири-бирин кошумчалап турган ушул нерселер. Бирөө баягы билими менен, бирөө жанагындай адамгерчилик касиети менен. Анан оорлуу адамга бул адамгерчилик касиеттин дагы бир чоң мааниси бар. Ошон үчүн ойлойм, анан кийин уже 2-3 жыл тырышып иштесе, аракет кылса, анан кийин тиги муну көрөт да, анан интуитивдик нерсеси пайда болот. Жана айтып анан кийин бир жакшы бир адис болуп калыптыр. Сонун агай. Мен ошол кесиптештериңиздер менен сүйлөшүп жатып, сиздин бир уникалдуу операцияңыз жөнүндө угуп калдым. Белоруссияга барып жасаган болчусузбу? Айтып кетсеңиз. Азыр эми мына Казакстанда иштеп жүргөндө ушул мастер-класс деп өткөзөт элек. Ар мамлекеттен чакырып, Белоруссияда борбордук клиника бар. Белоруссия мамлекети боюнча бул бир эле детский кардиохирургия. Ошон заведующий Линик Юрий Иванович деген бар. Ал бала менен жигит экөөбүз көптөн бери таанышпыз. Аз бизге келип турат, мен ал жака барып турам. Ал жактагы эми бизде жазалбаган операциялардын көбүн жасайт да. Анан баягы советтик мамлекет болуп бизге жакын. Биз баарыбыз бир эмеде эметтик да. Жөнөкөйлүүлүгү, анан баягы материалдык эмеси боюнча да арзаныраак. Анан ошол жака барып жасаганга туура келди. Салмагы аз бала, килограмм. Ошол Юрий Иванович экөөбүз жасадык. Жакшы, Кудай буйрса, мына быйыл февралда барган экенбиз, 1 жыл болот. Келип турат. Эми кыйналып чыкты бала. Ал жерде менин операциям болгону менен тигилер анестезия эмеси, наркозун берип карап, көп жыйынтыкталар берди да. Ошо менен мен себеп болдум баягы. Жасаган операциям болгону менен тигилер карады, баягы командалык жумуштун эмеси болду да. Анан операциясы да жакшы болду. Булар жакшы карап берди, ошо жыйынтык чыкты деп ойлойм. Сонун. Мен билишим боюнча сиз Израилге деле барып иштеп келдиңиз. Же стажировка өтүп келдиңиз беле? Мен Казакстанга барып, ошол иштеп жүрүп, анан ушул жанагы жаңы туулган балдардын операциясы боюнча, алар туулгандан кийин жазыла турган операциялар бар. 1 айдын ичинде жазабасаң баягы эметет да, кыйналып бала бул дүйнө менен коштошуп калышы мүмкүн. Ошондойлор менен кездешип баштадык. Ошол маалда баягы кошумча окуш керек болду. Анан баягы программалар бар аякта. Болашак деген программага жазып, ошол жактан ошо грант утуп, анан 1 жыл жүрдүм. Израиль мамлекетинде балдардын кардиохирургиясы аябай жакшы өнүккөн. Ал жакта биздин ушул Кыргызстандан убагында кеткен Френкель Георгий Аронович деген, Георгий Романович деген бар. Ошол жерде иштеп, ошол жерде жашап кеткен. Ошол азыр бир чоң клиникада, детский клиникада ошол жердин заведующий. Кыргызстандан кеткен еврей. Ошол менен сүйлөшүп, ал мага жанагындай чакыртма берип, мен ошо экзамендерди тапшырып, 1 жыл грант утуп, 1 жылга барып, ошол жанында жүрүп, ошол экөөбүз анан бирге жүрдүк да. Ошо менен келип, кайра келип, Казакстанда ошол операцияларды 2015-тен баштап жасап баштадык. Анан команда болду ал жерде. Менден кийин да барды 1-2 бала. Ошо менен бул баягы канча окусаң деле кээде аз болуп калат да. Ошо менен жаңы кичинекей балдар, жаңы туулган балдардын кардиохирургиясы деп
кардиохирург раннего детского возраста первого года жизни деп ошого менен барып 1 жыл жүрдүк. Эми көп нерсени үйрөндүк мындайча айтканда. Сонун агай, рахмат. Теги эми бир аз жеке жашооңузга дагы аралашсак агай. Ушунча жылдан бери медицина тармагында талыкпай иштеп жүрөт экенсиз. Мен байкашым боюнча графигиңиз көбүнчө жумушта эле окшойт да. Анан ушундай графикте кантип үй бүлөңүзгө көңүл бурасыз, канча балаңыз бар, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми азыр Кудайдын берген 4 баласы бар. Келинчегим мугалим. Ошол Кыргызстанда таанышып, ушул жерден үйлөнүп, анан бир кызым ушул жакта төрөлгөн, анан калганы Казакстанда төрөлдү. Үй бүлөгө чын эле үй бүлөдөгү ал киши үйрөнүп калган уже билет. Жумуштасың, кечигип атсаң деле бир сурайт, операция болуп атабы же больной болду, анда все мете бергиле өзүңөр деп коем. Анан себеби 20 жыл болду мына, былтыр 20 жылдык белгиледик. Үйрөнүп калганда, ошон үчүн балдарга көңүл бөлүш керек экен. Негизги подростковый деп чоңоюп келаткандачы. Ошо бөлгөнгө аракет кылам. Анан бизде ошол келинчегим мугалим болгондон кийин көбүнчө өзү кичине тарбия берет. Эме дем алыш күндөрү аракет кылам. Баягы аралашып кичине көңүл бөлгөнгөчү. Анан негизинен эле жанагындай ушул жумуш боюнча үйрөнүп калгандан кийин ал ошол келинчегибиз деле ошо үйрөнгөн. Жашап атабыз. Надежный тыл да биздин жумушта. Тыл болбосо негизи көп жумушуңду алаксы берсең бул жакта бир жагы калып кетет да. Туура айтасыз. Кандай хоббилериңиз бар? Хобби болгондо менин бош убактым деле азыраак болуп болуш керек. Эми бош убактымда көбүнчө велосипеддем. Анан настольный теннис ойнойм. Азыркы күндө азыр көбүнчө ушул китеп окуу менен кичине метип атам, убактым болуп. Кыргызча китеп жакшы бир чыгармаларды ушу кыргыздар азыр жакшы которуптур, биздин Кыргызда типография жакшы болуп атыптыр да. Анан ушул кыргызча которулгандарын окуганга аракет кылып кичине метип атам, ошого көңүл бөлүп атам. Чоң рахмат жоопторуңузга агай. Алдыдагы пландарыңыз кандай бул жашоодо? Эми пландар кандай десем, Дейл Карнегинин китебинде жакшы кеңештерди окуганбыз. Ошол эметкен баягы жүрөк хирургдардын эмеси, хирургдардын бир кандай десем, мындай минустары бул баягы башкача бир кандай коммуникациясы азыраак болот экен да. Анан бир эле операцияны кылып, ошону ойлоп, анан кийин кичине убакыт өткөрүп алат экенсиң. Азыркы пландарым ушул кыргыз медицинасындагы балдар кардиохирургиясынын бир жакшы бир жагына жардам салым кошсомбу деген оюм бар. Биздин азыр мамлекетибизде ушу жүрөк балдардын кардиохирургиясы тармагы жакшы өнүгүп атат, бирок дагы эле болсо дагы ушул алдыга жылдыра турган бир жакшы тармактар бар да. Бул жанагы ранний детский возраст. Ошол анан ара туулган балдардын өз убагында операция болушу, ошол боюнча дагы анан ушундай бир жакшы пландар бар. Кудай буйрса өзүбүздүн агайларыбыз азыр ошол жүрөк клиникасында, кардиохирургиясында директорлук кызматта ошолор менен биргелешип, ушул тармакты кичине алдыга жылдырып, өзүбүздүн жанагында ар бир жака көз артып, балдарына жардам ала албай жүргөн өзүбүздүн жердештерибиз, ошо ата энелердин бир муктажын чечкенге салым кошконго аракет кылуу. Ошол болуш керек деп ойлойм. Анан ал канча деңгээлде ишке ашат, убакыт көрсөтөт, бирок ишке аша турган нерсе Кудай буйрса. Сон чоң рахмат агай. Подкастыбыз дагы аягына жетип калды. Убакыт ушинтип бат өтүп кетет экен. Эми биздин көрөрмандарга сиздин каалоо тилегиңиз жана жаштарга дагы мындай кеңешиңиз десем да. Эми көрөрмандарга жалпы врач, дарыгер катары ошол ден соолуктарына кичине маани берсин. Көбүнчө баягы айтабыз го,
врачтар, дарыгерлер деп. Негизи дарыгерлерден жалпысынан алганда бизден бир 20-30% гана бизге байланышты да. Анан жүрөк чоңдорду айтып кетким келет. Жүрөгү оорубаш үчүн ушул баягындай тамактануу тартиби анан көп кыймылдашы керек. Бул өтө маанилүү кеңешим. Мен жаштарга айтарым, биздин кесип боюнча ар бир кесиптин түйшүгү бар. Биздин кесип боюнча айтсак, эми биринчи очеред, биринчи деңгээлде эле ал ушул тырышчаактык болуш керек. Анан ар дайым өзүнүн бир максатты коюп, бир баалуулуктарды белгилеп алып, өзүнө максатты коюп, ошого эле жыла бериш керек. Анан негизги эле бир айта турган нерсе, суроо берип, жаңы ишке киргендечи, сурамжылап, ошону анализ кылып, анан ушинтип эле аракет кылып, баягы тажрыйбасын арттыра берсе, бул акыры болбосо дагы уже жыйынтыгын берет. Себеби азыркы өнүгүп аткан маалда бизге ошондой эле гана тырышчаак, ошондой аракетчил, ошондой эмелер, жаштар керек да бизге. Дагы бир жолу рахмат агай келип бергениңизге. Сиздерге да рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин подкастта Бишкек кардио жеке менчик клиникасынын башкы дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты Шешенов Жалил Орозобекович болду. Эгер сиздерге бул подкаст кызыктуу болсо, комментарий, лайк калтырганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.